Кыргыздар күнүмдүк турмушта колдонуп келген кийиз буюмдарынын бири шырдак. Бул улуттун көөнөрбөс мурасы катары муунда муунга калтырылып келген. Кыргыздардын көчмөндүк доорунда ал боз үйдүн ичине көрүп берсе, кийин отурукташкан заманда үйдүн ар бир бөлмөсүндө жерге салынып, төрдү көркүнө чыгарчу буюм катары колдонушкан. Бүгүнкү биздин каарманыбыз аты жок группанын жетекчиси Гүлнара айым шырдак жасоону кеч үйрөнгөнүн айтып өттү. Шырдак өнөрүн мен келин болуп барганда кайненем үйрөткөн. Кыргыздын нукура шырдагы деп илгерки ата бабабыз жасап келген бул шырдакты. Кийинчерээк жоголуп кеткенде мен аябай өкүндүм. Өзүм ушундай шырдактар менен алышып, биз тобубуз бар. Азыр ушу баалы болгондуктан биз ушу шырдакты жасап сатып атабыз. Буларды биз деген реклама кылып жарыя кылабыз. Чет мамлекеттен көбүнчө бизге заказ түшөт. Анан азыр кыргыздар да алып калды. Ушундай шырдактарды заказ кылып кыздарга сепке деп кымбат баалуу болуп аткандыктан. Мурда жоголуп кетти эле, азыр кайра чыгып калганына мен өтө сүйүнөм. Түшкөн каражатыбызды бөлүп алабыз. Көбүнчө ошо биз ыр дүйнө өтөсүндө жүргөндүктөн кийим тиктиребиз, форма тиктирип, аранжировка кылабыз. Көп жумуштарды аткарабыз ошол акча менен. Биз деген ошо шырдакты биринчи оёбуз. Муну мен өзүм чийип, өзүм оюп берем. Анан кыздар биз 6 группабызда 6-бузбуз. 6-быз тең ушу шырдак менен алек болобуз. Бирибиз шырыйбыз, бирибиз болсо жөрмөйбүз. Бирибиз болсо ии кирип, могу жээктерин да жүндөн созуп ийрибиз да, жээктичи оң сол кылып. Анан шырдак кылып жасап баштайбыз. Анан биз дагы ыр дүйнөсүндө жүргөндүктөн ырдап да коебуз. Биз үргөн айлуу түн кайда, биз өскөн жыпар гүл кайда, көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра, көзүңдөн секет болоюн, көрүнүп койчу бир кайра. Жалбырак жайдын кечеле, жанаша баскан кез эле, тамаша кыял сөз айтсам, тарына түштүң тез эле, тамаша кыял сөз айтсам, тарына түштүң тез эле. Көзүнүн майын жеп, көп эмгекти талап кылган бул шырдак Аксамай апаларыбыздын колунан жаралып келет. Ал эми каарманыбыз биз шырдак жасоо менен рахат алабыз. Дагы башка онутта калган буюмдарды жасап элге алып чыгууну пландоодобуз деди. Биз бир эле шырдак менен чектелбейбиз, ала кийиз да жасайбыз. Жүндөрдү, ак жүндөрдү алып алып, кызыл, жашыл, карага боеп алып, биз ала кийиз да жасайбыз. Нарындын жүндөрү таза болот. Кийиз жасасаң дагы, уютканга дагы бардыгына ыңгайлуу да. Жүндөрү кылчыгы жок. Таза болгондуктан биз нарындан алабыз. Мен бул шырдак шырыганды ушул жака келип Гүлнардан үйрөнүп атам. Шырдак шырыган мага абдан жагат. Ушу шырыганда мен рахат алам. Мен ушул жашка келип эми үйрөнүп атам. Кийин неберелериме да үйрөткөнгө кызыгам мен бул шырдактарды шырыганга. Мага жагат абдан. Биз бул кийиздерди жасап бүткөндөн кийин борсок бышырабыз, саморго чай кайнатып ичебиз, курдак жасайбыз, сырдашып, чай ичип анан тарап кетебиз. Себеби биз экөөбүз эле болуп калдык бүгүнкү күндө. А кишилердин жумушу чыгып калып келбей калышты.